элдин бийликти орнотууга катышкан 87 азамат окко учуп, элдин өлкөнүн тагдыры, элибиздин жыргал жашоосу үчүн жан беришти. Мындан 13 жыл мурда шейит кеткен эр азаматтарыбыздын элесине таазим кылып, аларды тарбиялаган ата-энелерине, жакын туугандарына көңүл айтып, жыл сайын эскерип келе жатабыз. Кырчындай өмүрлөрдүн кыйылышы менен коштолгон окуялар катарында калды. Апрель окуяларында элибиздин революцияга тайманбас уулдарынан айрылдык. Бул элдик Жалал Абад облусунун тургундары элдик революцияга Жалал Абад облусунан дагы активдүү катышкан. Мына азыр жаркыраган жашоого жакшынакай жашап жатабыз. Мындан ары Кыргызстанда тынччылык болсун, молчулук болсун. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.